Кыргызстанда 300дөн ашуун акын жазуучулар болсо, алардын саналуулары гана балдар дүйнөсүн түшүнүп чыгарма жазгандар. Алардын бири Аман Кармышаков 30 жылдан бери балдарга арналган чыгармаларды жазып, алар менен иштешип келет. Жакынкы арада жарык көргөн китептеринин көпчүлүгү жомоктор деп аталат. Анткени жомок аркылуу балдардын аң сезими бат өсөт, тил үйрөнүүсү дагы бат өрчүйт. Балдар жөнүндө жазган чыгармалар ушунчалык көп болгондуктан биз балдардын аң сезимине жакын чыгармаларды жаратып бере албай атабыз. Биз ушуну бөлүп карап, мен ушу балдар адабиятына келгенден баштап эле ушул эки багытты аныктап алып туруп анан ошонун үстүнөн иштеп атам. Меники негизинен балдар үчүн жазылат. Балдар жөнүндө жазылган чыгармадан өзгөчөлүгү бул баланын, жана мен айткан баланын табиятына, дилине, жаш курагына жараша, анын ой жүгүртүүсүнө, талабына ылайык чыгармалар болот дагы, баланын жаттап алуусуна, аны түшүнүп алуусуна ийкемдүү чыгармалар болуп, бала үчүн көп пайда берет. Тарбиялык багытта, билим берүү багытында, жол көрсөтүү багытында, жашоо үчүн да мындай бир ой жүгүртүүгө, туура ой жүгүртүүгө багыттоо максатындагы чыгармалардын жаралышы зарыл. Учурда жазуучу 30дан ашуун балдарга арналган жана мектеп окуучуларына арналган китептердин автору. Айтмакчы Хандарбыз аттуу жомок китебине мектеп окуучулары сценарий жазып, оценкалар коюлуп келет. Жазуучу чыгармаларды 3 багытта ыр, жомок жана манас эпосун жөнөкөйлөтүп кара сөз менен жазган. Себеби манас эпосун ыр түрүндө окуганда өспүрүм балдар жакшы түшүнө алышпайт. Мына ошол манас эпосу аркылуу балдарды, жаш жеткинчектерди тарбиялоо зарылдыгы учурдун актуалдуу талаптарынын бири. Мына ошол кантип тарбиялоо керек дегенде, мен Манас эпосу боюнча 3 багытта методикалык бир багытты тандап алып, биринчи багыт Манас эпосу аркылуу, чыгарма аркылуу балдарды тарбиялоо багытында Манас тарбиясы деген китеп иштеп чыктым. Экинчи багытта Манас өрнөгү деп, Манастын эл үчүн жасаган өрнөктүү эмгектери аркылуу балдарды тарбиялоого багыттап Манас өрнөгү деген китеп иштеп чыктым. Үчүнчү багытта Манас үлгүсү деп, Манастын жеке адамдык касиеттери, адамдык сапаттары аркылуу балдарды тарбиялоого багытталган үчүнчү китебимди иштеп бүтүп калды. Буюрса жакында чыгат. Каарманыбыз учурда Билим берүү академиясында илимий кызматкер болуп иштеп келет. Алдыдагы жылдарда дагы бир топ балдарга арналган чыгармаларды жазуу планында бар.